Саламатсыздар, урматтуу Чалкан медиа каналынын көрөрмандары, өлкөбүздө алынган акыркы сааттагы жаңылыктар менен сиздерди кайрадан тааныштырабыз. Садыр Жапаров 20 августта Будапештке иш сапар менен барат. Президент Садыр Жапаров 20 август күнү Виктор Орбандын чакыруусу менен Будапешт шаарына иш сапары менен барат. Бул тууралуу президенттин маалымат кызматы билдирди. Өлкө башчы Венгриянын улуттук майрамына жана жеңил атлетика боюнча дүйнөлүк мелдешке байланыштуу иш-чараларга катышат. Аталган иш-чарага башка мамлекет башчыларынын да катышуусу күтүлүүдө. Иш сапардын алкагында президент Садыр Жапаров Венгриянын премьер-министри Виктор Орбан менен эки тараптуу сүйлөшүүлөрдү жүргүзөт деп айтылат маалыматта. Эгер сиз курулуш баштасаңыз, ичпеген, колу тутпаган мыкты ширетүүчүнү тааныштардан издөөнүн кажети жок. Ширетүүчүнү ширетменден издеңиз. Бул үчүн такси чакырганда эле телефонуңуз аркылуу App Store же Google Play'ден ширетмен тиркемесине катталасыз. Анан ширетменде тизилип турган миңдеген ширетүүчүнү рейтингине карап жалдайсыз. Ширетменде ар бир ширетүүчүнүн анкетасы, кылган иштери жана сүрөттөрү чек-чейип билинип турат. Ширетмен менен ишиңиз бат жана сапаттуу бүтөт. Тиркеме бардык аймактарда иштейт. Бишкек шаардык милициясынын жетекчиси Ногойбаевдин иштен алынганы айтылууда. Бишкек шаарынын ички иштер баш башкармалыгынын жетекчиси Азамат Ногойбаев кызматынан алынды. Бул туурасында Спутник Кыргызстанга өздүк маалымат булак билдирди. Маалымат берген киши Ногойбаев кечээ кызматынан кол жууганын 6 жетекчинин арасында экенин айтты. Алар 5 милиция кармалгандан кийин иштен алынган. ИИМден бул маалыматка комментарий бериш элек. Буга чейин УКМК милиционерлер тобу мессенджерлер аркылуу синтетикалык баңгизаттарды колдонгон адамдарды аныктап, бирок алардан акча талап кылышканын билдирген. Анда кармалгандар тартип сакчыларына 20 000 сомдон 5 000 долларга чейинки сумманы берүүгө аргасыз болгону маалымдалган. Атайын кызмат милиционерлери акча алгандан кийин фактыларды жашып, аларды бошотушканын айткан. Ногойбаев бул кызматка 2021 жылдын май айынан бери иштеп келе жаткан. Баткенде мыйзамсыз лотерея уюштурган 20 жаштагы бала кармалды. Баткен облусунда лицензия албастан облустун аймагында массалык лотерея уюштурган Самаркандык айылынын 20 жаштагы тургуну кармалды. Бул тууралуу улуттук коопсуздук кызматынан билдиришти. Мыйзамсыз ишти уюштурууга тиешеси бар башка адамдар да аныкталган. Алар 2800 билетти 8 миллиондон ашык сомго сатышкан. Лотереянын жүрүшү YouTube аркылуу көрсөтүлүп, төлөмдү онлайн кабыл алышкан деп айтылат маалыматта. Бул факт боюнча мыйзамсыз ишкердик кылуу беренеси менен кылмыш иши козголду. Уюштуруучулардын жашаган жерин тинтүү учурунда лотереялык барабандар, ойнотулуучу унаалардын документтери, лотерея билеттери жана ишке тиешелүү башка документтер алынган. Учурда иштин бардык жагдайларын аныктоо боюнча тиешелүү тергөө ыкчам иш-чаралары жүргүзүлүүдө. Алмазбек Атамбаев саясатка кайтабы. Социал-демократтардын лидеринин жообу. Экс-президент Алмазбек Атамбаев Испанияда. Ага дагы 3 операция жасалат. Бул тууралуу Кактус медиа сайтына Социал-демократтар партиясынын лидери Темирлан Султанбеков билдирген. Анын айтымында мурдагы мамлекет башчы Кыргызстанга кайтып келет. Ошол эле маалда Султанбеков Атамбаевдин саясатка кайтып келүү ниети жок экенин, мажбурлашса гана аралашпай турганын белгиледи. Текебаев менен Аманбаев дагы башка мамлекеттерге элчи болуп дайындалышты. Президент Садыр Жапаров Өмүрбек Текебаев менен Бактыбек Аманбаевке кошумча Финляндиядагы жана Канададагы элчилик милдетти такты. Бул туурасында мамлекет башчынын маалымат кызматынан кабарлашты. Өмүрбек Текебаев Кыргызстандын Германиядагы элчилик милдетин Финляндияныкы менен кошо айкалыштырып алып кетмей болду. Анын резиденциясы Берлин шаарында жайгашмакчы. Текебаев Германиянын элчиси болуп 2022 жылдын февраль айынан тарта иштеп келе жатат. Жапаровдун башка жарлыгы менен Бактыбек Аманбаевдин АКШдагы элчилик кызматына Канададагы элчилиги кошулду. Резиденция Вашингтон калаасында жайгашат. Ал штаттарда 2021 жылдын апрель айынан тарта иштеп келе жатат. Администрация Садыр Жапаров Барселонанын легендалары менен таймашат. Президент Садыр Жапаров Испаниянын Барселона футболдук клубунун легендада. Президент Садыр Жапаров Испаниянын Барселона футболдук клубунун легендага айланган оюнчулар менен жашыл майсаңда беттешет. Бул туурасында мамлекет башчынын маалымат кызматынын жетекчиси Дайырбек Орунбеков социалдык тармакка жазды. Мамлекет башчы Борбор Айжанын легендарлуу футболчулардын командасынын курамында ойномокчу. Оюн 30 августта Дөлөн Өмүрзаков атындагы стадиондо кечки саат 19:00 Барселона футболдук клубунун ардагерлери менен Орто Айжанын футбол ардагерлеринин ортосунда өтөрү айтылды. Эсиңиздерге салсак, Барселона футболдук командасында Роналдиньо, Рибалдо, Карлес Пуйол жана башка атактуу футболчулар бар. Алар Кыргызстанга августтун аягында Жалал-Абадта испаниялык клубдун академиясынын ачылышына келмекчи. Келерки жылы Бишкекте дагы бир академияны ачуу пландалууда. Франшизаны жергиликтүү компания алган. Бул сапардын алкагында Барселона командасы менен Борбор Азиянын командасынын легендарлуу оюнчулары ортосунда матч болмокчу.
Гайморит арлоо эми Ош шаарында. Гаймориттен кыйналдыңызбы? Анда сиздерди 100% гаймориттен арылтабыз. Ал үчүн ушундай кылып бет көңдөйүнө от жагабыз. От жакканда ичинде күнөөлөрдүн баардыгын жибитип, 10-чу күнү биз чөптөн жасалган порошокту мурунга үйлөйбүз. Мурунга үйлөгөндөн кийин ичиндеги күнөй 8 сааттан 12 саатка чейин агып чыгат. Ошо менен толук гаймориттен айыгасыздар. Биздин адрес Ош шаары, Курманжандатка 370. Толук маалымат алуу үчүн экрандагы номерлерге байланышсаңыздар болот. Арентер Шаид Төбө. Милиционерлер кармалгандан кийин ИИМде 6 жетекчи иштен кеткени айтылды. Ички иштер министрлигинин кызматкерлери кармалгандан кийин 18 жетекчи тартиптик жазага тартылып, алардын ичинен 6 иштен бошотулду. Бул туурасында Ички иштер министрлигинин маалымат кызматынан кабарлашты. Калган 12 жетекчиге карата ар кандай тартиптик жазалар колдонулганы маалым болду. Мындай чечим ИИМдин баңгизаттарды мыйзамсыз жүгүртүүгө каршы күрөшүү кызматынын айрым кызматкерлери синтетикалык дарыларды саткандардан акча талап кылган фактылар аныкталып, 5 милиционер кармалгандан кийин кабыл алынган. Милиционерлер тобу мессенджерлер аркылуу синтетикалык баңгизаттарды колдонгон адамдарды аныкташкан. УКМК кылмышка тиешеси барларды видеого тартып камайбыз деп коркутуп акча талап кылышканын билдирди. Анда өйдө да айтылгандай 20 000 сомдон 5 000 долларга чейин берүүгө аргасыз болгону маалымдалды. Кызматкерлер акча алгандан кийин фактыларды жашырып, аларды бошотушкан дешти. УКМК Сирияда согушуп жүргөн 2 кыргызстандык алып келинди. Кыргызстанга Сирияда террордук уюмдун катарында согушка катышкан 2 шектүү алып келинди. Бул тууралуу УКМК билдирди. Алар 29 жана 30 жаштагы эркек кишилер. Маалыматка караганда шектүүлөр согуштук аракеттерге катышаар алдында атайын даярдыктан өтүшкөн. Колго түшкөндөр УКМКнын убактылуу кармоочу жайына киргизилди. 2019 жылдан бери алар оор кылмыштарга айыпталып изделип жаткан. Шереметьевден уча албай калган кыргыз жарандары боюнча маалымат берилди. Москванын Шереметьево эл аралык аэропортунан өз убагында уча албай калган кыргыз жарандары жакынкы каттам менен жөнөтүлмөй болгонун 18 августтун кечинде Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги билдирди. Мекеменин маалыматына караганда Аэрофлот авиакомпаниясы менен сүйлөшүү жүргүзүлүп, натыйжада ушундай чечим кабыл алынды. Жүргүнчүлөр жаңы авиабилетти буга чейинки баасынан бир аз гана айырма менен сатып алышканы, аэропортто алар суу жана ысык тамак менен камсыз болгону маалымдалды. Учакка үлгүрбөй калганын айткандардын видеосу социалдык түйүндөргө жарыяланган. Алар Бишкекке уча турган 25 чакты жүргүнчү каттоого эртеле барганын, бирок кезек көп болуп текшерүү узакка созулуп кеткенден жетишпей калганын, Аэрофлот да аэропорттун администрациясы да көңүл бурбай жатканын айтып чыгышкан. Өмүрбек Бакиров депутаттык мандаттан ажырады. Жогорку соттун чечими менен парламенттин депутаты Өмүрбек Бакиров мандаттан ажырады. Репортер KG'ге жогорку соттон билдиришкендей, жогорку сот 1 жана 2 инстанциянын депутаты Өмүрбек Бакиров шайланып келген номер 4 Көкчар округундагы шайлоонун жыйынтыгын жокко чыгаруу тууралуу чечимдерин күчүндө калтырган. Анын негизинде Борбордук шайлоо комиссиясынын аталган округда шайлоо өткөнү жана Бакировду депутат катары таануу тууралуу чечимдерди жокко чыгарган. Бышкардан репортер KG'ге билдиришкендей, жогорку сот шайлоонун жыйынтыгын жокко чыгаргандан кийин аталган округда кайра шайлоо белгиленет. Эскерте кетсек, 2022-жылы 17 ноябрда жогорку кеңеште кыргыз-өзбек чек ара маселеси каралып жаткан жыйында депутат Өмүрбек Бакиров менен УКМК башчысы Камчыбек Ташиев каймайтыша кетишкен. Андан кийин Ташиевке депутат Фархат Исмаилов болушу, ал менен Өмүрбек Бакиров мушташып кете жаздаган. Эртеси 18 ноябрда депутат Өмүрбек Бакировдун атына президенттин иш башкармалыгынан иш бөлмөсүн бошотуу тууралуу кат келип, депутаттын буюмдары сыртка чыгарылган. Көп өтпөй аны 2021-жылдагы шайлоодо каттандашы Равшан Рыспаев жаңачылган жагдайларга байланыштуу номер 4 Көкчар округу боюнча шайлоонун жыйынтыгын жокко чыгаруу өтүнүчү менен Бишкек административдик сотуна кайрылганы белгилүү болгон. Рыспаев 2021-жылдагы шайлоодон кийин Бакировду добуш сатып алууга айыптаган. Өмүрбек Бакиров бул аракеттерди кысым катары баалаган. Бишкек административдик соту менен Бишкек шаардык соту номер 4 Көкчар округундагы шайлоонун жыйынтыгын жокко чыгаруу тууралуу чечим чыгарган. Милиция Батирден 704 000 сом уурдап кеткен жаранды кармады. Бишкекте уурулукка шектелген жаран кармалды. Бул тууралуу Бишкек милициясы кабарлады. Маалыматка ылайык, үстүбүздөгү жылдын 2 майында жаран Чыңгыз Айтматов проспектисинде жайгашкан көп кабаттуу батирлердин биринде кире бериш эшиктин кулпусуна туура келген ачкычты тандап, мыйзамсыз үйгө кирүү менен 74 800 сом өлчөмдөгү акчаны жашууну уурдап, андан соң алар белгисиз тарапка качып кетишкен. Адамдарга чара көрүү өтүнчү арызы менен кайрылган. Аталган факты Бишкек шаарынын Ленин райондук ички
иштер баш башкармалыгынын тергөө кызматы тарабынан Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексинин 205 беренесине ылайык уурулук кылмыш иши козголгон. Жүргүзүлгөн иликтөөлөр жана ыкчам издөө иш-чараларынын жүрүшүндө буга чейин ушул сыяктуу кылмыштар үчүн соттолгон 1981-жылы туулган казак жараны кармалган жана убактылуу кармоочу жайына киргизилген. Бишкек шаарынын Ленин району соту шектүүгө карата Бишкек шаарынын СИЗО-1 абагына 2 айга камакка алуу түрүндөгү баш коргоо чарасын тандады деп жазылат маалыматта.